Замир Алыбаев Баткен облустук сотунан Нарын облусунан ротация болуп келгенине 4 ай болгон. Каарманыбыз судьялардын жумуш орундарын алмаштыруусу жакшы чечим болгондугун жана эл кызматында адилеттүү иштөөгө жакшы шарт түзүлөрүн айтат. Ротация боюнча азыр аябай көйгөйлүү маселе болуп атат. Бул негизи президенттин саясаты, мамлекеттин саясаты ушундай болуп атат. Президент Садыр Нуркожоевдун соттордо ротациялоо ордун алмаштыруу бул туура деп эсептеймин. Судьялар өзү төрөлүп өскөн жерге негизи иштеген бул туура эмес да. Жер алмаштырып эл менен таанышып бөлөк мамлекеттин жерлериnden да иштеген туура деп эсептеймин да. Анткени ар бир жердин өзүнүн бир көйгөйлөрү бар экен, иштери боюнча ар кандай категорияда иштери бар экен. Ошонун тажрыйба жагынан тажрыйба алып, опыт алынып, негизи жакшы жактары бар да бул жердечи. Учурда Замир Алыбаев үй бүлөсү менен Баткен шаарында ижарада турушат. Жалпы Баткен облусу боюнча 23 судья болсо, алардын 21-и республиканын башка аймактарынан ротация болуп келген. Ротация болгон кызматкерлерге мамлекет тарабынан ижара акылары толук төлөнүп берилет. Мындан сырткары иштөөгө жана жашоо үчүн да керектүү шарттар түзүлгөн. Эми шарт боюнча айтсак, бул ротациянын алдында негизи жергиликтүү жерлерге соттор, ротацияга келе турган соттор боюнча квартиралар, имараттар негизи даяр экен өз убагында. Анан негизи жумушка 10-да баса белдеп кетпедим, 10-май 2020-жылы ишмердүүлүк башталган. Квартирага кирдик, буюрса жайгаштык. Квартиралар боюнча айта кетсек, мамлекет тарабынан бизге ижара алган квартиралардын эмеси төлөнүп берилет да мамлекет тарабынан. Буюрса жакшы шарт. Эми бирке башында жер которуп кыйналгандай болдук, азыр учурда көнүп деле калдык. Учурда өлкө башчы Садыр Жапаров тарабынан судьяларга ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында кызматтык турак жайларды куруу пландарын ишке ашыруу алдында турушат. Жергиликтүү соттордун имаратынын абалы тууралуу менин маалыматым бар. Ротация болгон судьяларды кызматтык турак жайлар менен камсыз кылуу, соттор үчүн заманбап имараттарды куруу жана областтардын борборлорунда адилет үйлөрүн ачуу иштери кызуу жүрүп жаткандыгын жакшы билесиздер. Кудай буюрса ар бир сотту турак жай менен камсыз кылабыз. Өкмөт тараптан судьялардын иштөөсүнө бардык ыңгайлуу шарттарды түзүп беребиз. Сиздерден 2 гана талап болот, андан кийин таза жана адилет иш алып баруу. Соттордун турак жайлары боюнча билесиздер, Замирбек Курамаевич 40 үй курулуп атат деп айтып кетти. Жок, 40 үй эмес, 40 райондо 300дөн ашык үйлөр курулуп баштады. Азыр фундаментин баштады. Кудай буюрса бир ноябрга чейин, ушу жылдын аягына чейин ар бир региондорго барып иштеп аткан судьялар жаңы үйлөргө кирет. Ар бир судья, төрагалар эле эмес, бардыгы тең. Президент Садыр Жапаров белгилегендей, өлкөнүн 40тан ашуун райондорунда 300дөн ашуун турак жайдын пайдубалы төптөлгөн. Ал эми Баткен облустук сотуда Баткен шаардык мэриясынан 1,5 гектар жер тилкесин сурап кайрылышкан. Бүгүнкү күндө мамлекеттин тарабынан Баткен областына өзгөчө статус берилип, өзгөчө көңүл бурулуп атат. Баарыбызга белгилүү, баарыбызга маалым. Ошонун алкагында Баткен областында сот адилеттигин үйүн куруу боюнча Баткен мэриясынан жер суралып, 1,5 гектар жер суралган. Ошол буюрса жакын күндөрү трансформациядан келип калса, ошол адилет үйү курулат деген жакшы ойдо турабыз. Акыркы убакта сот тармагында иштеген кызматкерлерге да өзгөчө көңүл бурулуп, айлык маяналары да 1 августтан тарта көтөрүлө турганы маалым болгон. Албетте, айлык маянанын көтөрүлгөнү бизди аябай кубандырды. Бул үчүн биз өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевичке жана Жогорку соттун төрагасы Замирбек Курамаевичке ыраазычылык билдиребиз. Бул айлык маянанын көтөрүлүшү албетте аппарат кызматкерлерине стимул болот. Себеби мына соттун адилеттүү иштешине жана өнүгүшүнө таасирин аябай чоң тийгизет.
Буга чейин бизде мисалы аппарат кызматкерлеринде бүт өмүрүн 20 жылдан бери ушул айлык маянанын аздыгына карабастан бүт өмүрүн ушул жакка арнап келген эже агаларыбыз үчүн аябай чоң кубаныч болду. Бул албетте айлык маянанын көтөрүлүшү бизге чоң стимул болду. Мындан ары биз буйруса сот системасынын өнүгүшүнө чын дилден кызмат кылабыз. Жана биздин эң бир белгилеп өтчүсү биздин мыкты кызматкерлерибиз айлык маянанын аздыгынан чет өлкөгө иштегени кетип жатты эле. Бул айлык маянанын көтөрүлгөнү мыкты кызматкерлердин алып калышына аябай өбөлгө болот. Жана сот системасынын өнүгүшүнө чоң таасирин тийгизет. Буюрса мындан ары мыкты кызматкерлерибиз ишке тартылып, кадрларыбыздын саны өсүп, өнүгүп, сот системасы адилеттүү иштешине биз ишенебиз. Судьялар үчүн түзүлүп жаткан шарттар албетте алардын адилеттүү жана так иштешин талап кылат. Сотторго болгон элдин ишенимин арттыра алаарын айтышат. Президент Садыр Жапаров белгилегендей, судьялар үчүн мамлекет тараптан баардык ыңгайлуу шарттар түзүлмөкчү. Сабира Абдисаматова, Бексултан Кайратбек уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Элибиздин сот бийлигине болгон ишеничин кайтарууга олуттуу кадамдар жасалат деп